Сиз айтып аткан жанагы көрнөк жарнак деп атпайсызбы? Мен бир жолу эле турмуштук мисалы. Айтсам эми орустар айткандай хоть стой хоть падай да. Бир жолу кетип барсам, жанагы Совет көчөсү менен Акылмай көчөсүнүн кесилишинде чоң баннер турат, ал жерде кинонун рекламасы. Орус тилинде любовь морковь деп тур. Анан ошол жеринде кыргызчасы котормосу кирейген тамгалар менен, тигинден да чоңураак. Сүйүү сабис деп которуп койду. Мен жумушка кетип баратып аны көрүп, күлүп, каткырып, ана жумушка жетип, кечкечен ал жаңылыктардан ызы чуу болуп, кечине кетип барсам алып салыптыр. Рас болду, алып салган турбайбы деп. Эртеси баратсам, эртеси жаңысы турат. Анан сүйдүм күйдүм деп ордалып койттур да. Эми карасаңыздар, ошондой деңгээлдеги бул эмнеден кабар берип атат. Бүгүн ал эчтеке өзгөрүлгөн жок. Бүгүн деле ошол. Бүгүн жада калса андан да катаал деңгээлге жеттик. Себеби бизде андай деңгээлдеги адистер жоктугунан улам башка мамлекетке бастырып атат. Жанагы жүрөгүмдө Кыргызстан деген ал эмне деген сөз? Казак ариби менен басылат. Ал түшүнүктүү эле болот. Аны жашырган деп. Ал казак арибинде басылган, демек биздин мамлекетте аны басууга мүмкүн эмес. Уже баягы оозун сүткө күйгүзгөн айранды үйлөп ичет болуп, дагы бирдеме болуп кетпесин деп анан жактан басып. Мен ошондой деп түшүнөт атам. Башка демек адис Кыргызстан көлүп жок болуп атат. Мисалы баягы Раматылык Аал агай ошол мамлекеттик тил болду. Ал жана терминкомдо да иштеди, көп маселени жогорку иштеди. Ошол кишидей болгон адистер бизде саналуу экен да. Анан алар бар болгон үйдө да алардын пикирин, алардын сунуштамаларын, алардын иштеп чыган эмгектери да бааланбай, кабыл алынбай атат да. Мына эң өкүндүргөн нерсе ошол. Качан гана адис өз ордунда, өзүнүн багытында иштегенде гана бизде бир жылыш болот да. Маселе ошондо деп ойлойм да мен.